Урматтуу төраға, урматтуу депутаттар. Президенттин өкмөтүн коргоп атып, мага Кыргызстанда Пахтакор деген ат коюшту. Туурасын жазып, могу өкмөт жакшы иш кылып атат деп жазып койгонум үчүн мени Пахтакор деп терикпейм. Эл кандай ат койсо ошого татыктуубуз. Эми дайындалгандар, шайлангандарды сындайбы? Өзүнүн ордун билиш керек да. Ушу президенттин айланасында кээ бир кадрлар уже президентке зыян бере башташты. Буларды уже тазалаш керек. Болбосо ошолор көрөнгө болот башкага. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, айланаңыздагы кээ бир министрлерди айдаңыз иштен. Мына Түмөнбаевди айтып атат, өзүңүздүн жериңизден шайланган депутат. Ушуну караганга вакыт келди. Уже зыян бере баштады. Мына экономика жаатында жакшы иштерди көрүп атабыз. Саясат жаатында жакшы иштерди көрүп атабыз. Алдыга жылыштар бар. Чынын айтканда тарыхый окуялар болуп атат. Бирок ошону сиздин 1-2 министриңиз эле жаап коюп атат. Биз мына мен айтып келатам, мен президенттин тарапташымын деп. Бизди да карап койгула да, биз да элдин арасында жүрүп атабыз. Бизди улуп койгула да, биз көрүп атпайбызбы? Рахмат. Рахмат. Урматтуу төрага, урматтуу коллегалар. Токтогул шайлоо округу Сулайманов. Мен жанап өткөн Байсалов тууралуу коллегаларыма бир аз кошулуп кетет элем. Мен өткөндө дагы ушул жана цифровизация министрин алып келгенде дагы мен бир сын айттым эле. Урматтуу төрага, Акунжаныч. Мына сын айткандан кийин ошого реакция ошондой эле берсеңер, мына силер реакция бербейсиңер, мына антынан кийин Исхак Абсаматович айтканда бизди шакаба чегип атат буларчы. Сын айтып бизге уже скоро еще дагы башка нерсени кылышы мүмкүн булар. Мына бүгүн ошонун чара колдонбогондуктан бүгүн мындай деген сөз чыгып атат. Бул биринчи маселе. Экинчи маселе. Мына кагаз жетишпейт, убагында алып келбейт материал деп ушу менен канчанчы жолу айтып атабыз? Аппараттын жетекчисин иштебей атканы булчу. Ушуга бир мындай көңүл бөлүп же чара колдонгоночу. Жумшак караганда ушундай болот да. Чара колдонсоң мындай болбойт. Анан үчүнчүсү, мен кечээ да көтөрдүм эле. Бүгүн добушка коюңузчу, бул структураны эмне кылабыз? Биздин уже кагаздар толуп кетти кабинетте уже. Иштей албай калды эч ким мененчи. Консультант жок. Эч ким жок. Иштей албай атабыз да биз. Же жооп жаза албайбыз. Элдер болсо келип атат, күнүгө посещение мындан өтүп атат. Ушуну бир карап же добушка коюп берсең, ушуну кечээ эле көтөрдүм эле ушунчу. Бүгүн добуш коюп берсең ушуну. Рахмат. Рахмат. Үчүнчү микрофон. Рахмат, урматтуу депутаттар, урматтуу төрага. Мен дагы ушул коллегаларымдын сөзүнө кошулат элем. Министрлер кабинетинин төраганын орун басарлары, министрлер кабинетинин мүчөлөрү бүгүн өздөрүнүн милдеттерин аткарбай эле пиар менен, популизм менен заниматься этип атат. Мына ошолорду тартипке чакырып коюу бул биздин милдетибиз болуп эсептелет. Мына мамлекетте карап көрөйлү, ошол эле Эдил Байсалов жетектеген тармак, соц тармак. Не жыргап кеттиби биздин мамлекетте соц тармак? Мына айыл жеринде, шаарларда, мына кече саламаттык сактоо министрлигини көрүп атасыздар. Кандай академиктерди иштен бошотуп, бир больницаны, целый бир системаны жок кылып талкалап атат. Мына ошондук үчүн биз буларды тартипке чакырып коюшубуз керек. Популизм менен заниматься эте турган болсо, жумушуну таштап, бошотуп коюп анан аракетини кылыш керек. Мына биздин полномочияда, биздин жогорку кеңештин милдети, биздин укуктарыбызда Конституцияда 82-беренеде так жазылып турат. Жогорку кеңештин ыйгарым укуктарына тийиштүү мамлекеттик органдардын жетекчилерин кызмат ордуна дайындоо жана бошотуу тиешелүү комитеттердин корутундусунун негизинде жогорку кеңештин жыйналышында жүргүзүлөт деп турат. Биздин толук мүмкүнчүлүгүбүз бар. Укуктарыбыз бар. Мына ушуларды биз тартипке чакырып коюшубуз керек да. Рахмат. Рахмат. Алмаз Акунжанович.
кийинки отурумга бул боюнча расмий маалымат бересиз. Сизден расмий маалымат күтөбүз. 6-чы микрофон. Атамбаев Аламединский округ 25. Мен Өмүрбек мырзага да кошулат элем, анан кийин бу жерде Акипресте жазып атат да, Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии ликвидирует дейт. Анан буну министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев айтып атат да. Вместе с тем будет ликвидирована должность директора, главный врач будет назначен Министерством здравоохранения. Пока кандидатуры нет, но будет управлять хороший парень дейт да. Негизи политика менен медицинаны мындай туура эмес болуп калат да, аралаштырсакчы. Мен ойлойм, ал киши, мен аны тааныбайт экенмин, даже учурашкан жокмун ал киши менен. Бирок аны жумуштан алып калса, менин оюмча туура эмес болуп калат. Рахмат. Рахмат. 5-чы микрофон. Урматтуу кесиптештер, мен бир эки пикирди айтам, анан сын пикирге. Биз мыйзам негизинде иштешибиз керек. Мыйзамда так жазылып турат Конституцияда. Комитеттер мыйзам аткарылышын көзөмөлдөйт. Ошол себептен биз айткан сын пикирлерди комитетке тапшырып, мамлекеттик кызмат жөнүндөгү мыйзамдын аткарылышын текшерип туруп, ошонун негизинде биз сунуштама берсек болот. Биз кызматтан бошото албайбыз эч кимди. Бул жерде атап аларды реклама кылыштын кажети жок. Айтылгандан кийин биз комитетке тапшырып, тез арада мамлекеттик кызмат аткарылышын текшерип, бул жерде мына берене бузулду, бул берене бузулду деп президенттин колуна карматыш керек да. Ал башчысы да. Бай айткандай, жайындоочу кийик атырат дегенде бул жерде алданбагыла. Ал кишилерди, ал жигиттерди өзү койгон президент. Бошотпойт. Анын үчүн биз ага негиз беришибиз керек. А негизди биз комитеттин чечимин беришибиз керек деген ой да. Жөн эле алмаса Акунжаны жеткирип коюңуз десе, жеткирсе чүйлөй берет деп коет да. Ошондуктан эгерде мамлекеттик деңгээлде чечимге бара турган болсок, ошол эле саламаттык сактоо система боюнча бир топ мыйзамдар бар. Кызматтан алуу, кызматтан коюу, кызматтан бошотуу деген мыйзам менен чектелет да. Ошону эгерде бузуу болсо, биз комитеттин чечими менен сунуштама берсек, ушул туура болот деп атам да. Ал эми биринчи сунушма кошумча айтам, регламенттин бул мыйзам 43-чү беренесинде так жазылып турат. 3 күндөн кем эмес бизге материал бериш керек. Бул кошумча болуп атат да. Рахмат. 6-чы микрофон. Рахмат төрага, номер 3 Кадамжай округу Рысбек Атажанов. Мен да кесиптештериме кошулуп кетет элем да. Бизде сын пикир айтуу, ошол эле мезгилде жалган жала жабуу, блогерлер менен ар кандай негатив жазуу, ошол эле учурда мамлекеттик кызматта иштеген ушул Эдил Байсаловго окшогондор ушундай негативтерди айтып салтка айланып кетип атат да. Мен да чакырып кетет элем, ошо катуу чарасын берип, мүмкүн болсо жумушунан кетип, калгандарга сабак болгонго.